Чоңгуз ким неме атыңыз кимсин? Түнгі клубта транс аялдардын ортосунда чыр чыкты. Бишкек шаарында транс аялдардын ортосунда жаңжал чыгып, алар майда бейбаштыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу патрулдук милициянын кызматкери Надыр Жусупбеков билдирди. Анын айтымында окуя түнкү убакта Булки аттуу түнкү клубта болгон. Чыр чатактан кийин катышуучулар милиция бөлүмүнө жеткирилип, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ким неме атыңыз кимсин? Байке? Апаңды. Я дельфина, я девушка. Атыңыз Дельфинова? Да. Бери чек. Айтыңыз ушундай. Почему не снимать? Жо мен тынч отурууга да отурам силерде. Мен тосуп атам? Жок, мен силерге эч кандай претензиям жок, просто тынч отурууга. Ооба. Жоқ, тынчел отырайын. Кимдики? Отырам, хорошо. УКМК кызматкерлери үчүн табият коюнуна эс алуу жайы ачылды. Бүгүн 23 декабрда Чүй облусунун Аламөдөн районуна караштуу Ташмойнок айыл аймагындагы УКМКнын Кызыл Белес эс алуу комплексинин ачылуу аземи болуп өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Осмонов, УКМК ардагерлери жана өздүк курамы катышты. Кызыл Белес эс алуу борборунун жалпы аянты 19 гектар болуп, анда УКМК кызматкерлеринин эс алуусу үчүн керектүү заманбап шарттарынын баары түзүлгөн. Алсак 15 заманбап эс алуу үй курулуп, ар биринин аянты 60 квадрат метр, мындан тышкары асма жол 600 метрди түзөт. Кошумча көрүктөндүрүү жана жарыктандыруу иштери да каралган. Нурай Макылбекова Африкадан келген Люси менен клип тартат. Ырчы Нурай Макылбекова жакында эле Кыргызстанга келин болуп келген африкалык Люси менен клип тартат. Бул тууралуу ырчы айым өзү социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Андагы видеодон Төкмакын Нурсултан Малдыбаев комуз менен ырдап, эки жаш үй бүлөнүн жолукканын көрүүгө болот. Эки бажа кара кыздын агынан эмес, багынан деген ушул туура. Жакында жаңы клип деп билдирүү калтырган Нурай Макылбекова. Белгилүү болгондой, Марат Ниязмат уулу жакында сүйүктөөсү Люсини Кыргызстанга алып келип, ата-энеси менен тааныштырган. Анда африкалык кызга ак жоолук дагы салышкан. Ал буга чейин порталыбызга Африкага болгон саякаты, жеке жашоосу тууралуу маек берген. Анда Марат мырза Люси аттуу бийкеч менен Занзибарда таанышып, сүйлөшүп жүрүшкөнүн, мамилелери келишсе, аны Кыргызстанга алып келери тууралуу айткан. Токмоктогу мал базар 2026 жылдын 1 январынан тарта жабылат. Шаар мэриясы мындай чечим инженердик, санитардык жана ветеринардык инфратүзүм жок болгон үчүн кабыл алганын билдирди. Текшерүүдө төмөнкүлөр аныкталган. Малды кароо жана сатуу үчүн шарт жок. Аймактын санитардык абалы начар. Коомдук жайларда, анын ичинде дааратканада да шарт жок. Дренаж жана суу агып кетүүчү арыктар жок болгондуктан дайым ачыла. Соода объектилерин жайгаштырууда шаар куруу жана жер мыйзамдары бузулган. Базардын аймагында жол коопсуздугу камсыздалбайт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ак Ордо конушунда эки милиционер бирөөнүн автоунаасын сүзүп качып кеткен. Кече Ак Ордо конушунда эки милиционер бирөөнүн автоунаасын сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткенин штраф KG жазды. Видеонун автору тартип сакчылар мас болгонун айткан. Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын билдирди.
Мату кабинет министр кабинет премьер өкмөт урматтуу өкмөт. Депутат министрлер кабинети деген сөздү айта албай койду. Бүгүн 23 декабрдагы жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен отурумунда депутат Медер Чотонов министрлер кабинети деген сөздү айта албай койду. Ал таластан шайланып келгенин айтып, региондордо көйгөйлөр аз эмес экенин айтты. Бакай Ата районунда Кыргызстан 1 май өзгөрүш деген айылдар бар. Ошол жерде таза суу көйгөйү чечиле элек, деди ал. Мас абалында унаа айдап кармалган мурдагы министр айдоочулук күбөлүгүнөн ажырады. Ала Мөдөн райондук соту мурдагы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозовго карата чечим чыгарды. Бул тууралуу Чүй облустук соттан билдиришти. Ал 193 берене боюнча күнөөлүү деп табылып, 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды. 15 декабрда Орозов мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасынын ченемдерин сактабагандыгы үчүн кызматтан кеткен. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ошол эле күнү Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы маалымат берип, Кой Таш айылында Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны токтотушканын, аны ошол учурдагы министр башкарып бара жатканын билдиришкен. Ал Бишкек шаарынын Борбордук наркология бөлүмүнө жеткирилип, мас абалында болгону тастыкталган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. М-банк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Бар болчу байке. Жо, сиздер бири-бириңиз менен эмнеге урушасыздар? Мен сен интернеттен көрдүм да. Сиз куяли берген? Жок, сен берген, сен кайфтын жандар. Сен берген, Айтыңыз, телефонуңуз сынып калды. Жок, бергенбейсиң, мен телефонумду Чоңгуз ким, неме, атыңыз ким сиздин? Дельфина. Байке? Апаңды. Я дельфина, я девушка. Атыңыз Дельфинабы? Да. Бергенчи, Чо айтыңыз ушундай. Чайнап атасың, ошону айтчы. Жо, мен тынч отурууга да отурум силерде. Мен тосуп атам? Жок, мен сиздерге эч кандай претензиям жок, просто тынч отурууга. Ооба. Жок, тынч эле отурайын деп атпайсызбы? Кимдикин? Мен учпай отурам, хорошо. Кимдин? Дегенин камерасын чапчы, байке. Тебя кашып болчу, мен сөмкө койдум. Эй, жанка сен не? Жанка, өзүң жанка. Сындабы? Жок. Пожалуйста, Жок, тынч отуруңуздарчы, болду. Сиздерге эч ким унчукпайт, тынч отуруңуздар. сен машинаны тосчу, майлыбы? Макул. Телефонумду көрдүңбү? Ушу мен бетиңе чаап туруп, телефонумдун лицосун саачырып коеюнбу? Ошентебиз. Ошондойбу? Тигинин камерасын неге алдыртпай атасың?
거기 право есть, өзің жап отыр. Биз жана айтып кеткен эле түнкү клуб өзүңүздөр көрсөтүп чыккандай эле ушул клубтан ушундай болуп, ушундай ызы чуу болду. Бири менен мушташыптыр. Эмнени талашкан биз пока билбейбиз.